Өнүккөн батыш өлкөлөрүнүн атайын кызматтары 21-кылымда сепаратизмди эффективдүү курал катары пайдаланып жатканын көптөгөн көз карандысыз эксперттер белгилешип келүүдө. Мындай ыкманын жыйынтыгын биз мурунку Югославиянын катарындагы Сербиянын бөлүнүп жарылышынан байкасак да болот. АКШнын аракеттери менен бүгүн ошол эле Сербиянын Косово аймагы этникалык албандардын автономиясына айланып калган. Сепаратисттик маанай бүгүнкү күндө атайын кызматтардын көмөгү аркылуу Индиянын бир катар штаттарында, Кытайдын Синьцзян уйгур автономиясында, Туркиянын түндүк чыгыш аймактарында таратылып жатканын эксперттер далил катары айтып келет. Сепаратизм бүтүн элди, мамлекетти диний же улуттук маселелерге таянып араздаштырып, бөлүп жарууну көздөгөн саясий ыкма. Советтер Союзу 90-жылы бөлүнүп, ыдырай баштаган кезде саясий туруктуулук күчүнөн тайып, республикалардын биримдиги бошоп баштаган мезгилде Кыргызстандын ичинде да сепаратисттик күчтөр пайда болгон. Алар олку-солку учурдан пайдаланып, Кыргызстандын түштүк областтарынын бир нече аймактарын автономияга айландырууну максат кылып алдына койгон эле. 90-жылдын 4-5 июнунда Ош өзгөн шаарлары менен Карасуу районунда болуп өткөн кандуу тополоң ошол сепаратисттик күчтөрдүн демилгеси, ошолордун аракеттери менен башталган деген ойду серепчилер жашырбай келет. Тилекке каршы 90-жылдагы Ош өзгөн окуяларына чыныгы саясий жана укуктук баа берилбей, анын түпкү тамырына республиканын жетекчилери жете алган жок. Анткени ал мезгилде дагы да болсо көп маселелер Москва аркылуу чечилчү эле. Союздун борбордук жетекчилиги интернационализмге шек келтирбесин деген ой менен окуянын баш аягын жаштардын бирин-бири түшүнбөстүгүнө гана шылтоолоп кое беришкен эле. Нечен бейгүнөө адамдардын кыйылган өмүрүнө эч ким толук жооп бербеди. Жоопко катардагы гана аткаруучулар, кокусунан тополоңго катышып калган жарандар гана тартылып калган. 2010-жылдагы июнь окуяларынын башталышына бүгүн 2 жыл толду. Туура 20 жылдан кийин улуттардын араздашканы кайталанды. Бул эки окуя бир эле маанайда, ошол эле аймактарда, ошол эле эки элдин өкүлдөрүнүн катышуусунда болгону эмнегедир эч кимди таң калтырган жок. Бул эки окуяны өзүнчө кандуу апат, улуттар аралык араздашуу гана катары баалабашыбыз керек. Себеби 90-жылкы окуялар менен 2010-жылдагы июнь окуяларынын түздөн-түз байланышы бар. Жана алардын негизги тамыры да бир жерден өсүп келген деп серепчилер айтып жүрүшөт. Ал тамырдын аты сепаратизм. Июнь окуясындагы сепаратисттердин, улуттук сепаратисттердин максаты боюнча көп эле жолу айтылган. Жана дагы бир жолу мен айтып кетейин. Алар ошол Кыргыз мамлекетинин түштүк регионунда өздөрүнүн автономиясын түзүү боюнча аракеттери болушкан. Андан сырткары өздөрүнүн тилини ошол кайсы бир деңгээлде мамлекеттик деңгээлге көтөрөбүз деген аракеттер жасашкан. Жана ошол сепаратисттердин арасынан укук коргоо органдарына адамдарды көбүрөөк киргизүү аракеттерин жасашкан. Бул аракеттери менен алар биздин мамлекетибизди бөлүп жаруу идеясына өтүшкөн. Бүгүн Кыргызстандын саясий жетекчилиги 20 жыл мурун кетирген катасын дагы бир ирет кайталап жатат дейт серепчилер. Алардын пикиринде 2010-жылдагы июнь окуяларына мурункудай эле толук саясий жана укуктук баа берилбей кала берди. Ошондон улам ал окуялардын негизги күнөөкөрлөрү деп табылган бир катар кылмышкерлер өлкөбүздөн изин суутуп, батыш мамлекеттеринде баш калкалап жүрүшөт. Жүргөндө да жөн жүрбөй, ар кандай эл аралык уюмдардын колдоосу аркылуу белгилүү конференцияларда сөз сүйлөп, Кыргызстанды каралап, эл аралык коомчулуктун көңүлүн тетири жака бурушат. Бул да болсо биздин саясий элитабыздын алсыздыгы жана эрксиздиги дейт саясий серепчилер. Мына көчө 14 май Варшава шаарында ОБСЕнин чоң бир семинар өтүп атса, ошол семинардын чоң бийик трибунасынан Кадыржан Батыров бүгүнкү бийликти, бүгүнкү биздин Кыргызстан мамлекеттигин күнөөлөп атат. Бүгүн анын сөзү боюнча бүгүнкү күнү бийлик, мамлекеттик бийлик менен криминал болгондо да жөн криминал эмес, эл аралык криминал биригип алып, өзбектерди уурдап, аялдарын зордуктап өлтүрүп, эркектерин болсо өлтүрүп, тирүү калгандарын ар кайсы багы рабский кулдук жумуштарга пайдаланып атат деп ошондой чоң трибунадан жарыя салып атат. Менин таң калганым мамлекеттин позициясы билинбей атат да, ошондуктан эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин Тышкы иштер министрлиги, биздин өкмөт буга бир реакция жасабай атат. Мени ушул таң калтырып атат. Бул бир эсептен алсыздыгы болсо, экинчи эсептен бизге моурекинде бир бүдөмү кой калтырат да. Эгерде чындап эле жанакы кээ бир гезиттерге жазып чыкты го, тамчы деген гезитке, анан кийин интернетке жазып чыкты. Атамбаевдин бир сөзү бар дейт.
смерти 5-6 идиотов ничего значит деп баягы Кадыржан Батыров менен сүйлөшүп аткандагы сөзүндө эгер андай сөз болбогон болсо эмне үчүн президент болгон Атамбаев, ага чейин премьер-министр болгон Атамбаев ошол Кадыржан Батыровду карматып келип ушул жерде эй, мындай нерсе болгон жок эле, мына сен күнөөлүү экенсиң деп кыргыздардын баары алдыгына алып келбейт. Демек бул жерде жеке эле саясий эрк эмес, кандайдыр негизде бир байланышы барбы деген бүдөмүк ой бизде дагы, элде дагы ушундай пайда болуп атат да. 2010 жылдагы июнь окуяларына жетиштүү деңгээлде саясий жана кылмыштуулук баа берилбей калды. Мындан тышкары 2 жылдык болуп жатса да, ушул мезгилге дейре ал окуяларга жол берген саясий күчтөр аныкталбай, саясий шалаакылыгынын курчуп бара жаткан улуттар аралык кырдаалга көңүл кош мамиле кылгандыгын айынан кылмышка бөгөт койбой, миңдеген адамдардын тагдырына балта чапкандардын аттары алигиче аталай элек. 2 жылдан бери чечим кабыл алынбаганы, 2 жылдан бери күнөөлүүнү издебегени, 2 жылдан бери ого кош көңүлдү кылгандын негизи бул жерде бир ой пайда кылып атат. Ушуга убактылуу өкмөттөрдүн аралашканы чын деген ой пайда болуп атат да. Себеп дегенде мына Кадыржан Батыровдун интервьюсу чыкты. Эптеп эле башкы прокурордун ошону эч кимдин күнөөсү жок деп жаап жашырып коюу. Мунун баардыгы эртең эч ким кепилдик бере албайт. 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби бул кайталанып кетсе, ким күнөөлүү болот? 90-жылы мисалы болгон нерсеге азырга чейин күнөөлүүнү издеп таппай атабыз. Ошол мезгилде да алдын ала иштерди кылганда бул кайталанбайт эле. Азыр дагы кайталанбайт деп кепилдик эч ким бере албайт. Кыргыз элинин биримдигин, өлкөнүн келечегин жардын кырына алып келип койгон ошондогу саясий сокурлуктун түйүнүн ким талдап, ким чечет? Окуялардын себептерин изилдеген бир эмес 3-4 комиссияда түйүнө жетмек түгүл ал комиссиялардын корутундуларынын бири да элди толук кандуу канааттандыра албады. Bundan 2 yıl murda vaktlı hükümet vada vergen. Biz 2 жылдын içinde büyük boydan günlerden bağırın taap gelip dalildep, anın bağırın sottop bütöbüz dep. Kana. El aralık komissiya tüzüldü, al komissiya geldi dağı bağırına Kırgızlar özleri günöөлü dep turup basıp ketip kaldı. Bul bolsa Kırgız ulut katarı dünyada abroyun düşürüp koydu. Andan keyin өкмөттүк 2 комиссия түзүлдү. Бирөөсүнүн төрагасы Абдыган Эркебаев болду, бирөөсүнүн төрагасы азыркы жогорку кеңештин депутаты Мамытов Токон болду. Экөөнүкү бирине бири анча окшошо бербейт. Анан үчүнчү өзүнчө демилгелүү комиссия түзүлдү. Бул Жылдыз Жолдошованын комиссиясы. Булардын үчөөнүн жыйынтыктары ар кандай. А эми 2 жыл өткөндөн кийин ошол эле комиссиялардын мүчөлөрүнүн арасында сөз башталды. Жок, бул жерде Кыргыз да күнөөлүү эмес экен, убактылуу өкмөт да күнөөлүү эмес, өзбектер да күнөөлүү эмес экен, бу жерде кандайдыр үчүнчү мамлекеттердин күнөөсү бар экен деп. Анан кийин мен айтат элем, албетте алар комиссиянын жыйынтыктарынын көп нерселери менен макул болсо болот. Бирок ошону макул болуп, жыйынтык чыгарып туруп, анын аягына жеткире албагандан кийин андай комиссиянын, андай парламенттин кимге кереги бар? Апрель революциясынын толкунунда бийликке келген убактылуу өкмөт мүчөлөрү 2010 жылдын май-июнь айларындагы улут аралык мамилелердин курчуп бара жаткандыгынан маалыматы болсо да, ага жетиштүү деңгээлде көңүл бурган эмес жана өз учурунда тийиштүү чараларды көргөн жок дейт саясий серепчилер. Сөзсүз түрдө тарых өз ордуна коет. Себеби бүгүнкү бийлик төөлүк бийлик эмес. Менин да азыркы ушу бийлик төөлдөрүнүн ошол кездеки убактылуу өкмөттүн баягы жетекчилерине бүгүнкү күндө деле бийликте жүрүшөт. Мен буларга чындыгында ушунчалык ичимде чоң нааразычылык бар, анткени бизде моралдык гана күнөө бар деп коюп атышат. Ушу моралдык күнөөсү 400-500 киши өлүп атса кандай моралдык күнөө болот? Ошол кээ бирөөлөр ушу бийликке келгенге даже акысы жок болчу. Ушул эгерде бети бар болсо, уяты бар болсо, бийликке келгенге акылары жок болчу. Алардын айтымында эмнегедир ушул маселеге келгенде мурунку иштеген комиссияларда, башкы прокуратурада кандайдыр бир деңгээлде мококтугун көрсөтүп, мизи кайтарылгандай такалып калышууда. Ошондон улам июнь окуяларына байланыштуу бир топ суроолор бир нече жылдарга жоопсуз кала бере тургандыгын серепчилер белгилешүүдө. Мына 2 жыл эмес, бул бийлик ошол убактылуу өкмөттүн ошо өкүлдөрү турган учурда бул 20 жыл болсо дагы иликтенбейт. Мен көзүм жетпей деле калды да иликтенишинечи. Мына кече күнү дагы ошол Ош окуясы боюнча токтомдун аткарылышын биз башкы прокуратурадан сураган мезгилде
ошол жыйынтыктар өзү көрсөттү. Чындыгында баягы күнөөлүүлөрдү издебейли, мындан кийинки мамлекеттин тынчтыгын, стабилдүүлүгүн ойлойлу деген президенттин катын окуп туруп мен түңүлдүм. Бул келип туруп эле эмнеден мындай кабар берет? Ушул жабылуу аяк, жабылуу бойдон баягы бууп кое берели. Анан өлгөндүн өзүнүн шору деген эле тыянак болуп атат. Кыргыз эли, кыргыз жарандары журту өзүнүн жумушун жасады. Алар мамлекетти сактап калды. Бирок ошол мамлекетти бөлүп жарууга болгон аракеттерди ким жасаган? Кандай мамиледе жасаган? Кандай күчтөр менен жасаган? Жана ошонун запкысы кандай болду? Эмне үчүн алар жоопко тартылбайт деген саясий жооптор бүгүнкү күнгө чейин ошого саясий суроолорго жооп табылбай келе жатат. Мен ойлор элем, биз ушул суроолорго жооп сөзсүз табылыш керек. Эгерде биз ушундай саясий суроолорго жооп таппай турган болсок, ушул окуялар кайрадан кайталанышы мүмкүн. Биз муну так ачык айтышыбыз керек. Ошондуктан күнөөлүүлөр таап жазаланыш керек. Улуттук сепаратисттер сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алыш керек. Ал эми биздин жогорку кеңеште каралганда маселе, жогорку кеңеш мына бүгүнкү күндө 3 токтом кабыл алды. Бирок ошого карабастан эч кандай майнап результат жок. Бул мамлекеттик башкаруунун алсыздыгы, мамлекеттик чиновниктин, мамлекеттин жетекчилеринин бүгүнкү күндөгү алсыздыгы болуп эсептелет. Жана өзүнүн элинин мамлекеттин алдындагы жоопкерсиздиги деп айтаар элем. Мен ойлойм, кайсыл бир убакыттар өтөт, сөзсүз түрдө бул улуттук сепаратисттерди жана ошол улуттар аралык кагылышууга жоопкер болгон мамлекеттик чиновниктерди биз таап чыгабыз жана аларды жазалайбыз. Ансыз мамлекеттин тарыхы бүтүн болбой калат. Эртеби кечпи күчтүү акыйкат чындыкта көздөгөн бийлик келгенде июнь окуясындагы, апрель окуясына күнөөлүүлөр жазаланат деп. Экинчиден, Кудайдын жазасы бар. Кудайдын жазасынан эч ким качып кутула албайт. Ошол шейит кеткен балдардын каны жөн койбойт, кан тартат дегенге мен ишенем. Экинчиден, ошолчо энелердин көз жашы, ошончо энелердин көз жашын көргөн Кудай, уккан Кудай өзү жазалайт. Мен да Кудайдан тилейт элем, ошол күнөөлүүлөрдү Кудай жазалап берсе экен деп. Кудайга шүгүр, кыргыз эли, кыргыз журту байыртадан, кылымдардан келе жаткан баатыр эл болгондуктан сепаратисттердин мынтыгына, сепаратисттердин автоматтарына карабастан алардын мизин кайтарып, кыргыз элинин, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калды. Мындан ары да ушундай болот. Эгерде мамлекетибизде кайсыл бир адамдар, кайсыл бир сепаратисттер, кайсыл бир чыккынчылар мамлекетти бөлүп жаруу аракетин жасай турган болсо, биз сөзсүз түрдө ага каршы турабыз жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эртеңки келечегин сактап калууга өзүбүздүн бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Мен ойлоймун, кыргыз эли эч качан бөлүнүп жарылбайт жана ар түрдүү күчтөргө, ар түрдүү душмандарга каршы турууга толук эрки жана күчү жетет деп ойлойм. Менин тилегим экинчи бул апрель-июнь окуясы кайталанбасын, элибизде тынчтык болсун, биримдик болсун. 80 улуттун өкүлдөрү бири-бирин сыйлоо, урматтоо менен ошол жашап Кыргызстандын өнүп өсүшүнө барыбыз тең салым кошсок. Бүгүнкү күндө батыштын бай жана өнүккөн өлкөлөрүнүн бирден бир максаты бул көз карандысыз жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерди бөлүп жарып, майдалап, алсыз абалга алып келүү. Кичинекей алсыз экономикалык жана саясий туруктуулугу жок мамлекеттерди башкарыш оңой, аларга өзүнүн эркин шарттарын таңуулаш да оңой. Мындай алсыз мамлекеттер өнүккөн капиталисттик империяларга каршылык көрсөтө албайт. Алардын сөзүнөн чыкпайт да, өзүнчө өнүгө албайт. Сепаратизмдин курал катары эффективдүүлүгү мына ушунда. Ал куралга Кыргызстан кандай чара колдонуп жатат? Сөз учугу ушул суроонун жообунда болсо керек.